Assalamu алейкум. Эзелтен кыргыз эли кыргыз жигиттери кыздарды урматтап, сыйлап келген. Ошондон улам кыздын 40 чачы улуу деп айтылып келатат. Бирок соңку миграция агымы менен миңдеген кыздарыбыз чет өлкөдө жумуш издеп, бир үй бүлөнүн багуучусу да болуп калды. Ал жакта ошол эле кыргыз жигиттери тарабынан кордукка учураган көрүнүш көп жолу кайталанып жатат. Кыргыз коомчулугунун айымдарга аялуу сезим менен мамиле кылуу салты, муундан муунга кылым кардып келген тарбиялык тажрыйба азыркы тапта мокой түштүбү? Деги эле кыз адабы кандай болушу керек? Биз бүгүн Ош Фильм телеканалынын Жарылчак программасынын түз эфиринде мына ушул теманы сөз кылабыз. Студияда мен Арген Нуров жана кесиптешим Нияз Ташматов. Урматтуу вечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош Фильм телеканалында Жарылчак программасын көрүп жатасыздар. Эстешме айтып өткөндөй бүгүн да биз олуттуу теманы көтөрүп чыкканбыз. Дал ушул темага өзүнүн пикирин ошон деп конокторубуз да келип отурат. Конокторубузду мен тааныштыра кетейин. Сурма Сейитбекова педагог, кош келипсиз, жана жаш активист Улукбек Омукеев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушул кыз адабы кандай болушу керек деген темага байланыштуу Ош шаарынын тургундарынан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ушул видео сюжетке кезек берели, анан маекти улантабыз. Учурда ыймандуу, акылдуу кыздардан болуш керек. Өзүн сыйлаган, бирөөнү сыйлаган, ата-энесин сыйлаган, мен Кыргызстаным үчүн деп жанын аябаган бардык нерсеси үчүн. Анан чет өлкөгө барып мигрант болуп иштеш керекпи, керек эмеспи? Иштеш керек, өзүн эгер муктаж болсо. Биздин кыргызыбызда ымандуу эле жакшы кыздар көп. Мына ушу айылдыкылы жакшы кыздардан жүрүшөт бар эле. Башкасы мына Оштун ичинде башка националдыкларга салыштырмалуу биздики ачык айрым болгондой неме кылат. Мен жамандай элбем кыргыздын, менде ham кыз бар, Кудайга шүгүр баары жакшы. Мигрант кылып жибергениңиз кандай деп ойлойсуз? Эми турмуштун зарылчылыгынан да кимге кандай. Ошон үчүн турмушта зарык болуп турса кетишке вынужден болот дейм. Турмуш требовать этип аткан болсо. Азыркы моментте бул Ошто иш табыш кыйын, башка мамлекетке кеткен кыздар бар эле жамандай берет да. Москвага барган кыздарды жаман дешет. Жаман болгон кыздар ушул жерде деле көп. Мисалы, көрүшөт дейм адамдар, өздөрү билет. Эми ушул жерден эле чыкпай койгон дагы туура эмес. Башка жактын, башка мамлекеттин жерин көргөн дагы жакшы. Только иштеп эмес, окуп, башка мамлекеттерге барып окуп, анын маданиятын, анын турмушун көргөн жакшы. Көрүп кругозорун өнүктүрөт да. Немесine караш керек да шартын. Үйдө отуруш керек, шарты болсо, иштеш керек. Жакшынака отуруш керек, сыйкын болуш керек. Кандай идеясында кандай болуш керек деп ойлойсуз? Жакшы. Эми кыргыздын салтын кармаган, баарын түшүнгөн кыздардан болуш керек да. Мисалы, чет өлкөдө иштегенде эмне дейсиз? Мигрант болуп Россияда жүргөндө. Баардыгы через миграционный служба боюнча неме боюнча барыш керек да. Кыргыздын кызы үйдө отуруп эмне болуш керек? Чет жерге чыгыштын кереги деле жок. Илгери мындай чет жакка чыгышкан эмес. Ыймандуу болуп жашашкан. Ошо кыргыздын кыздары четке неме кылбаса дейбиз да. Чыкпаса экен дейбиз. Мисалы, университет толук бүтүп Кыргызстанда жашайсыңбы же Россияга иштегенге кетесиңби? Кыргызстанда эле иштейм. Ушунча окуп, неме кылгандан кийин, үйдөгүлөр окуткандан кийин мээнетин акташыбыз керек да. Россияга кетип атат, башка жактарга ham кетип атат го. Эми кыргыздын кыздары өздөрү деги эле аял киши өзү четке кетүүгө болбойт го бизде, Кыргызда. Ушундай эле жетсе жетпесе деле өзүбүздүн эле каада салты менен ушу жашаса болот эле. Барып эле эмне болор, кыйратып келет эми. Билбейм. Ал эми замандын талабына, замандын шартына байланыштуу кыргыздын кыздары ошол эле дүйнөлүк станокко байланыштуу билимдүү, көп тилди билген, көргөзөрү кең кыздар болуш керек. Ал эми баягы чет мамлекетке чыгып аткан, же болбосо өзүнүн ошол Кыргызстандын жаман жагын таанытып аткан кыздар боюнча ал кыргыздын кызы эгер анын өзүнүн ушундай бир жеке инсандык сапаты бир начарак отурган болсо, ал кылыкты Кыргызстан ичинде эле кылат. Жакшы жакка? Жакшы жакка карап кетип атат азыр. Аябай эле жакшы кыздар көп.
шаарыбыз жакшы, кыздардын ыйманы көп, ыймандуу кыздар. Ана чет өлкөгө, Россияга мигрант болуп иштегендерине эмне дейсиз? Ал жака Мен керек, барбаш керек. Эми кеткендер айласыздан кетип атат да. Бул жерде жумуш болбосо айласыздан кетип атышат да. Алар байкабай кетип калгандар болуп атат. Эми аларды мен эчтеке деп айта албайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр гана сурам жолу ортоктошуп алдыңыздар. Темабызды дагы ирет кулакка алышкыла кетсек, кыз адеби кандай болушу керек? Дал ушул теманы алып калганда коноктор менен кеңири ушул теманы ачып бергенге аракет кылабыз. Анда Сомой эже алгач эле сөз сизден болсун. Негизи эле ушул кыз адеби кандай болушу керек деген суроонун айланасында мен биринчи эле адептүү кыз кандай болушу керек? Ушул кандай бир элестетип сүрөттөтүп бере аласыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бул программага келгениме абдан кубанычтамын. Анткени бул маселе эртеле козголуш керек эле. Ушул биздин жигиттерибиз кыз балдар жөнүндө жакшы программа башташыптыр. Мен ойлойм, адеп деген бул кыз балага, кызга 40 үйдөн тыюу деген кыргызда кеп бар. Кызга эмесинен башка кошуна колону, жеңелери, достору, бир туугандары жакшы кептерин айтат да. Анан ошол кепти мен ойлойм, биздин кыргыздын кыздары көп эле угат. Анан ошого жараша тарбияланат деп ойлойм. Коомдогу булардын адептүү тараптагы орду дагы көп эле. Мен окуткан кыздарды деле байкайм, баардыгы акыл эс менен жаса деген нерсени жасап келет. Кээ бирөө эркелигин бир жакшынакай кылып түшүндүрүп койсоң, ордуна келип калат. Демек, адептүү кыз кандай болушу керек дегенде эле биз кыскачалап айтканда бирөө жарымдан сурап калсаңыз, ошол кыз тууралуу жакшы пикирде болсо, жакшы сөз айта турган болсо, жакшы тарабы көбүрөөк басым жасап айта турган болсо, демек адептүү кыздардын катарында болушубуз. Рахмат. Улук мырза, силер жакында кыз аздектейли деп, ар тараптан коргойлу деп демилге көтөрүп чыктыңар да. Ошого эмне себеп болду? Бул абдан дагы мындай бир лирикалык моменттер, мындай көз илимдеги бай жолугушу болду да. Бир жашы 30-дардан өткөн, 35-тирдеги жигит келди мага. Улукбек, мен сага тайын келдим. Жөнөкөй маселе эмес, бир аябай орчундуу маселе менен келдим. Россияда иштедим, ар жерлерде иштедим, мугалим да болуп иштедим. Бүгүн мен бир чакан бизнесмен алектенем. Көп жылдан бери ойлоп жүрдүм эле ушул жүрөгүмдөгү маселени. Биздин кыздарыбыз бүгүн илгеркидей бакталбай, мурдагы ата-бабаларыбыз аздектегендей аздектелбей, коргоого муктаж болуп тургандыгын байкап, аябай мындай кыжалат болуп, бир өтө жан дүйнөм эңшелип турган маалда эди да. Анан бул эле дагы ошол мага жолуккан маалда баягы 17 кызыбыз бар эмеспи, büyüyүп кеткен жана басмаканада. Ошолордун жылдыгы жакындап калган мезгил эле да. Ушуну биз жол койбойчу бир отурганда 15 000 сомду бир түштөнүп чыгып кеткен эркек балдар бар дейт да. Ушундай бир байлар бар, бирок бир кызыбыздын контрагын төлөп окуусун камсыздап койгонго, бир кызыбызды жумуштуулорду менен камсыз кылганга бир аракет кылган жигиттердин санын көбөйтөлүчү. Кыздар эркек балдарды көргөндө мени коргой турган агам, иним дегендей бир деңгээлге жеткиреличи деп келдим эле. Анан мен акчам деле бөө эмес, бирок тапкан акчамдан берейин, ай сайын акция уюштуралы, видеоролик тарталы, поэзия кечелерин өткөрөлү. Мен эми бөлүскө жеңичинен берсем, ал бир мезгилде муктаждыкты камсыздайт экен. А элге ушул акчаны пайдалансак, биз көп адамдардын жүрөгүнө бир жакшы нерсе салат экенбиз деп келиптир. Анан ошол нерсени укканда мен макала жаздым. Азаттыктын сайтына макала жаздым эле. Анан элдер абдан жакшы колдоп, мындай бир жакшы пикирлерин айтышты комментарийлерде. Анан эртеси күнү акча көтөрүп келиптир. Мына ролик тарткыла, акцияларды уюштурула депчи. Эми абдан толкундаганда бүгүнкү баягы баатыр найза сайып кылыч чаппайт да. Бүгүнкү баатыр мына ушундай демилгени көтөрүп чыгыш керек да. Улуттун генофондун сактаган биздин келечектеги нелерди биз эмне үчүн коргоп калбашыбыз керек дейт да. Кайсы элде жүдөө күтсөңүз айыпты, ошол элдин үнүнө коюп айыпты деп жана Майрамкана Булкасова ырын айтат да. Биз айыптуу экенбиз дейт. Чет өлкөдө канчалан кызыбыз кормоп иштеп жүрөт. Акиташ заводдо иштеген кыздарды, кыш заводдо иштеген кыздарды биз көргөндө дейт,
Ал жерге эркек адам чыдабайт дейт да. Алар кантип эртең дени сак бала төрөйт. Бир үй бүлөдө кантип бир ханышасы болуп, үй бүлө университетин жетектеп балдарды тарбиялайт да абдан жүрөгүнө өтүп келиптир. Анан ушулдан улам биз акцияларды баштап жүргөнбүз. Урлардын, эсселердин конкурсун жарыяладык. Мына Байгы фонду 100 000 сом берген. Ролик тартып атабыз дегендей. Анан ушинтип жарыялап атабыз эми мен суранып атам, жок дегенде биз кийинки жылды биз мисалы болочок эмелерге кам көрүү жылы деп жарыяласак кандай болот депчи. Абдан мындай жүрөктү толкунданткан идея айтып кетти. Эми муну биз кош колдоп ушул коомчулукка жарыяласак деген. Албетте, акыл жаштан деп коет. Негизи жакшы идея көтөрүп чыккан экенсиздер. Сонун сизге суроо бергим келет да, бүгүнкү күндө чынында биздин деги эле ушул эркектерге карата сын пикирлер айтылып атат. Эми сиз өзүңүз улумундагы көп учурларга туш болгон адам катары кандай бир ушу бүгүнкү учурду өзүңүз жеке пикириңизди айта алат элеңиз? Чынында эле ушул эркектердин айыбы болуп атабы? Мен бул жерде бир макала менен баштагым келет. Кыздын 40 жашы улуу деп. Биздин кыргыз элинде деги эле кыз баланы аздектеп, кыз баланы өтө сыйлайт. Айрыкча мына бир топ жашка чыгып калсак дагы бизди деле жеңелерибиз улагага отургузган эмес, такыр. Кыргыздарда отургузбайт да. Анткени кыз бала төргө туруш керек. Кыз бала өйдөгө туруш керек. Депчи. Бул дагы болсо биздин кыргыз элинин эркек балдардын камкорлугу деп ойлойм да. Эркек балдарды деле мындай дегенде мен алысмын. Кыз баланы ошо бирөөнүн бүлөөсү төркүнүнө келип туруп окуй. Кыз баланы мынтип сыйлаш керек. Карап коюш керек. Ошо камкордук көрүш керек. Деген дагы бул чоң кеп кыз баланы аздектөө деп эсептейм. Анан ушул жерде кечиресиз өзүңүздү бөлүп коюду суроо жаралат да. Мисалы негизи тегилерден карай турган болсок, кыргыздарда бойго жеткен кызды шам түшкөндөн баштап керек болсо сыртка да чыгарган эмес туурабы? Анан бүгүнкү күндө миграция агымы деп ушундай ушул жарыянга туш болгондуктан жумушсуздук эле негизги маселелерден бири болуп, ошол кичинеси үйдөн чыгарбай аткан кызды те алыска чыгарып, ал жактан кароосуз калтырганга чейин барган учурлар болуп дейт. Ошого кандай карайсыз? Мен кээде ойлойм да, мына кафе, ресторандарга барсам, Кудай тоо бүт эле аялдар жүрөбүз да. Касса өткөзүп аткан деле, той өткөзүп аткан деле, бар жок деле өзүбүздү бир бийик сезип эле көчөдө мындай бир чоң жумуш кылып аткандай сезебиз да. Ошол мезгилдерде биз ушул Россияда жүргөн кыздарыбыздан алган акчаларга ашыкча кийим кийинебиз, ашыкча той өткөзөбүз. Ошол мезгилде дагы ушу кыздарыбызды аябай сезим болуш керек да. Билимине жараша азыр мына ОРТдан жакшы бал алгандар университетте окуп атат. Анан кээде ушу айла кеткенден үйдөн жок дегенде 5 бир тууган кыз болсо ошонун 4-өө Россияда да. Ошол жакта мына Улукбек айткандай өтө оор жумуштарды аткарып жүрөт. Ошолорду кээде коомчулук дагы биз да ойлонобуз. Анан жанагы ушул маселени көтөрүп чыккан балага мен рахмат айткым келет. Бул жерде деле кыз баланы сыйлоо илгертен кыргыздан калган кеп бар. Сый урматка ээ кылышыбыз керек да. Анан кошумчалап кетким келет да, мисалы эми чындап жана социалдык абалыбызды, турмуш тиричиликти неме кылып атпайбызбы, шылтоо кылыпчы. Туура эми чындап үй бүлөдө сиз айткандай 5 бир тууган кыздын 3-өө 4-өө кеткенге аргасыз болушат дегендей. Бирок биринчи кезекте биз жибербей ил аракет кылып, билим алган, анан жиберсек, кесипке ээ кылып жиберсек кандай болот эле? Жок дегенде бир сертификат менен жүрсө ар жакта жакшы жумушка орношот. Анан ошол жана миграциялык кызмат менен келишим түзүп, алар менен бир байланышып ошол жакта барганда бардык укуктары койгуло турган жумушка жиберсек кандай болот экен? Анан мейли ушул баргандан кийин ошол жерде эр азамат жигиттер жүрөт да. Сомодой жигиттер кээде сабап урганга чейин барышат, кээде өзүлөрү кордогонго чейин барышат да. Ошолорду дагы ушу карындашым эле биздин улуттун генофондун сактаган эмнер эле ушуларды бир коргоп коелу, кантип жашап атат экен, эмне ичип атат экен деп бир көңүл буруп коет эле деген маселелерди дагы бир жигиттер ойлонсо деп жүрөбүз да. Туура. Анда мен ушул силердин жообуңардан мындай суроо жаралды да менде. Азыр эми сыртта карасаң капитализм, ач көз, тойбоз капитализм, алмай, жутмай заман да. Анан ушундай заманда
сиздердин демилгени 1,5 колдойбу, мисалы жардам берели бирөөнүн кызына деп мындай бүгүнкү замандын көз карашы менен караганда да. Деги ушундай заманга ушундай кыздардын кор болуп сыртта жүргөнүнө ким күнөөлүү, заман күнөөлүүбү? Абдан мындай жүрөктү мындай чымчып тызылдатып турган суроо болот да. Чынында 1,5 кол сунак ошо акцияларга деп атат да. Эми бир мындай акчасы бар, бир мындай мүмкүнчүлүгү бар адамдардын кол сунгандыгы азырынча кездешет, жанагы жигиттен башка. Бирок балдар, эркек жигиттердин жүрөгүнө бир кичине болсун дагы бир сезимдер кирип атат да. Ырларын жазып атат, жакшы сөздөрүн айтып атат. Анан билесиздер, мына Кавказ улутундагылар кыз балдарын чекесине чериптирбейт турабы? Коргошот, бирөөнүн бир суук көздөрүнөн сактап турушат. Анан ушундай заманда коргогон адамдар деле болгон. Мисалы мен мына Жай Жаннаттан болсун Мухтар Умунакунов канча деген кыз балдардын Кыргызстанда жумуш ордун камсыз кылбады турабы? Жегилер жай тармагын өнүктүрүп коюпчу. Канча мына мисалы биздин Табыл Бегенбердиевке окшогон мыктылар бүгүнкү күндө канчалаган кыз балдар ошо кыйналып алыста эмес, мекенинде жок дегенде тиргелген кылып атат да. Демек кыздарга ылайыктуу жумуш ордун түзгөнгө биздин бардык ишкерлерде мүмкүнчүлүк бар да. Бардык ишкерлер мисалы жакшы жумуш ордун түзөт, аны менен өзү дагы пайда көрүп, өлкөгө дагы салык төлөй турган деңгээлге жетсе болот да. Бирок эмнегедир тез пайда көрүп, тез эле чоң бир даража жеткидей ишкерликтин артынан түшүп алгандай элес калтырат. Мисалы сөзсүз эле май ташып сатыш керек, сөзсүз эле баягы чоң нерселерди жер алып сатып иштеш керек дегенде бизнесте жүрүшөт да. Бирок эми ушул жерде бир суроо жаралат да, алгач телекөрүүчүлөргө дагы кулак кагышып кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыз адеби кандай болушу керек деген тема алганда биз кеп кылып жатабыз. Эгерде өзүңүздөрдү кызыктырган суроолор болсо дагы телефон экран аркылуу телефондорубуз жазылып турат. Мына ошол номерлер аркылуу бизге байланышка чыгып, конокторго дегеле сурооңузду узатсаңыз болот. Сурмежи мен бизде баягы Тебелгеттерден Кыргызда кыз баланы бойго жеткенге чейин канаттуу кактырбай, камчылууга чаптырбай, аздектеп өзгөчө караганда, анан бүгүнкү күндө чындап эле биз баягыдан кеп кылып атабыз, бирок жана четке түткөн күнөөбүз дагы эркектерге болуп атат да. Анан негизи бойго жеткен кыздарды, бойго жеткенче дагы аял киши эне алектенип аларды эне турмушка даярдайт эмеспи? Бул жерде эненин ролу кандай болуп атат? Көп мезгилде мына бул айылдан келген кыздарды карап турсаң, тартиптүүсү да бар, кичине тартиби жакшы эмеси дагы бар. Негизинен эле өзү биздин кыргыз элинин энелери туура жолго баштайт деп ойлойм. Анткени келгенде ушу тартиптүү болуп, эркек алдыңан чыкса кое тур, эшикти ачканда улуулар келатканда биринчи ошол улуу адамды чыгар. Ошол керектүү адеп асбап бардыгы берилип атабы, кандай деп ойлойсуз эне тарабынан? Бүгүнкү күндө берилип атат деп ойлойм. Кээде бир конечно энелердин анча-мынча минус жактарыбыз дагы бар. Ошол нерсени бере албай келген мезгил дагы кээде кыйынчылык болуп калат. Ага айтайын десе талаада жумуш аткарат. Эне кээде көп аталар үйдө отуруп энеге иш жасап, талаага чейин чыгып, бүт орого уруп, баарын эле жасап атканда эле энелер ошол мезгилде бир аз аксап калабызбы деп ойлойм да. Рахмат эже, биз азыр жарнамалык тынууга убакыт келип жетти. Ушул жарнамалык тынуудан кийин биз азыр кайра темага кайтабыз. Алдыда да жарым саат убакыт бар, кеңири маек кылабыз. Азыр жарнама. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Ош Билим телеканалынын Жаргылчак программасынын түз эфиринде кыз адеби кандай болуш керек же кыздарды кантип аздектебиз деген темада талкуулап жатабыз. Биздин талкууга бүгүн коноктор келишкен. Алар Улукбек Омокеев, жаш активист, жана Сурма Сейитбекова, педагог эжекелер бизде конокто. Улук мырза, мен жана эле жооңузду улай да. Балким биз кыздарды мектептен баштап тарбияласак жакшы болуптур. Мындай балким билим берүү тармагын реформа кылып, мен азыр айткандай кесипке багыттап, ошол мектептен эле тарбиялап чыгарсак кандай болот? Бул ошол абдан баягы жүрөгүмдөгү маселе да. Бир жолу мен мектепке эки бала атамандык талаш мушташыптыр дагы. Анан менен эркек мугалим катары келип,
ушул балдарга кичине бир акыл насаат айтып коюучу, туура жолго баштап кой деп келип калдым. Кирип бардым. Барсам балдардын да тогот болгон суу баягындай бир мындай турат да, анан жүрөм, аябай булду да, мээрге чейин келбей эмчи. Ошондо 17 кызыбыз күйүп кеткен. 17 кызыбыз чет элде күйүп кеткен да. Аларга мен бүкүлдөп айтып атам да, силердин муштун көтөрө албай, ушул мектепте атамандык талашып, бир класстын тазирин талашып жүргөнүңөрдүн айынан силердин агаларыңардан бүгүн кыздарыбыз чет жерде жүрөт. Силердин агаларыңар бүгүн дагы атамандык талашып өлкө башында туруп алып, кыздардын тагдырын чечпей, кыздарга билим бербей, бүгүн өздөрүнүн атамандыгын бийлик талашып жүрүшөт. Мына биз дагы ошентип жүргөнбүз, муштубузду көтөрө албаган мезгилде. Кесип үйрөнүп, эртең билим берүү тармагына үйрөнүм деген бирөө чыкпай атат жолдордон деп бул айтканым эсимде да. Ушул кыз балдарды кантип турмушка даярдайбыз мындан? Бул 1-класска баргандан баштап. Аларга кантип билим беребиз? 9-класстан баштап аларды бир кесипке багыттап койсок, кошумча бир диплом же сертификат берсек, эртең ошол каяка иштеген барса дагы бир өзүнүн багыты боюнча жеңилирээк жумушка иштесе, тил билсе, жакшы тил билсе, кара жумуш эмес, жакшы жумуштарга иштесе, кандай болот эле деген аябай ойлор келген да. Чындап эле бүгүн биз мектеп, анан мектепти эле таштап койбой, ата-эне баардыгы жапа-тырмак ушул эркек балдардан мурда биз кыз балдарды жабалактап, ошолорду коргоп, ошолорду тарбиялап, ошолорду сактай турган мезгил келди да. Мына аялдардын саны биз эркектерге салыштырмалуу көп деп айтып жүрөбүз, мисалы 53 миңге көп деп жүрөбүз. Бирок репродуктивдүү, жанагы төрөгөнгө жарактуу, үй бүлө күткөнгө жарактуу аялдардын саны бүгүн эркектерге гана азайып баратат. Дүйнөдө аял затынын аз такыстыгы пайда болду да. Биз бүгүн мурдубузду көтөрүп эркектер аял көп дегенибиз менен денсаулыгы чың, билимдүү, бала төрөп, аны жатактуу тарбиялаган аялдардын саны канча экендигин баш катырган эркек бала жок да. Туура айтасыз, мынакей үйрөнүүгө келгенде бойдок жигиттер ошондой кыздар. Кыздар таппайт да, келип алып ошо педагогикада мисалы окуган, же болбосо дагы бир студенттердин арасынан издеп келишет мисалы үчүн кыз таап бербей. Андай кыздарды биз коргошубуз керек да, эркек балдарчы. Ошондой кыздарыбызды сакташыбыз керек да, сактабай тургандан кантип биз жакшы кыз издейбиз? Чынында ушул өзүбүзгө май жакшы сөз болду. Негизинен жакшы нерсени эстеттиңиз да. Биз бүгүнкү күндө ушундай кырдаал абал пайда болуп, эркектердин чучугуна жеткен учур болуп атат. Ошондо биз негизинен муну атабызбы деген ой келет да. Анан эркек балдар өздөрү бул нерсе өзүнө жар издегенде архивге чейин кыз баланы ачып карап, тууга доруна чейин издейт ушундай келет да. Негизи биз өзүбүздүн карындашыбызды, эжебизди кандай карап атабыз, аларга кандай мамиле кылып атабыз? Бүгүнкү күндө чындап эле кыр заводдо иштеп аткан аялдарыбызды көрүп, ошолордон биз ойгоно баштадык. Буга чейин эмне болду? Буга ким себепкер? Анан жана миграция, жумушсуздук деген ушул эле себеп менен биз калтырабызбы, же болбосо башка да бир чечилүү жолдору бар деген суроо. Ушундай деген аталар ушундай сөздөр айтышат да. Биз согуш мезгилде дагы мынчалык барган эмеспиз дегенди айтат да. Ачык-ачык эчтеке жок мезгилде мындай болгон эмеспиз деген сөздөрдү айтат да. Ага караганда кечеги 90-жыл чындап оор кырдаал болгон, мисалы биз бала кезде көрүп калдык. Ошондо деле ошол убакта кыз балдарды, мисалы мен көп кыз балдар бар үй бүлөлөрдү билем да, туугандарымды. Эркек балдарга алып берген кийимди. Ушул кыз бала эле элдин көчү жүрөт эле паланчанын кызы дегесин деп биринчи кийимди ошого алып берген. Биринчи камкордукту кыз балага көргөн үй бүлөлөрдү көрүп чоңойдук да бизчи. А бүгүн кыз салып берген үйдө жашап, баласынын контракт кызынын салган акчасына төлөп, анан ол кантип иштеп атат? Ал жакта иди муздар сууга колун салып иштеп атабы? Күнүнө 12 саат, 16 саат иштеп атабы? Аны менен эсептешпей туруп бир күн ошол жактан жөнөп келгенде жаштакай кийинип келсе эле кыз балам жакшы иштеп аткан турбайбы, жакшы салып атат деп калган ата-энелерди көргөндө кээде жеңибиз кейт да. Мен ушул жерден Сурмайча сизге суроо берейин да. Ишин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деп бизде макал бар да. Анан энеси кандай болсо кызына ошондой тарбия берет. Анан демек ал күнөө кимде? Энедеби же кыздын өзүндөбү? Көп мезгилде мен ойлойм, баягы эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген макал кыргыз элинде өтө маанилүү макал деп ойлойм. Энелер күнөөлүү болот. Энелер күнөөлүү болот. Анткени ошо кыз балага кичинекейинен жакшы сөздөрдү айтып, жакшынакай кылып тарбияласа, ошол кыз эч качан жаман болбойт. Кээде айтат го, бул энесинен көргөн тарбиясын алыптыр, алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Бул дагы жерде көп
маанилүү нерсе бар да. Жанагы кечирип коесуздар, мен аябай кызып кетем жанагы. Бирөө айтат да, кыз балдар өзүбүздүн септи өзүбүз даярдайт деп чет өлкөгө кетип атат депчи. Анан мен чыдабай кететтим, сеп деген бул кыздын ден соолугу. Сеп болот. Кыздын билими, тарбиясы бул чоң кымбат баалуу сеп. Өткөн тарыхы, өзүнүн архиви, чоң сеп да. Демек ал андан нажык тиги жигитке берек жок да, сеп жок да. Туура. Ушул нерсени жанагы жигит да айтат да, биз ушундай кылып турмушка чыгып койсок, мисалы, ал чоң жүктү көтөрөт. Мисалына, манас эпосун биз эмне үчүн дактап жүрөбүз? Канекей ал хандын кызы. Бирок таманын тилип туз салганда дагы чыдап, Семетейди Букарга алып барып, өзүнүн бир тууган эмесине бала кылып берип, ушул баягы жетим жалтак өспөсүн деп хандык дух менен чоңойсун деп ошого камкордук көрүп, бой жеткенге чейин анын атасы ким экендигин айтпай туруп, жетимдигин билгизбей чоңойткон чыныгы энелер кандай эмнеден тарбияланат? Ал тиги жерде иштеп, ар жакта иштеген эне ошондой тарбиялабы же азектелип, алаканга салып чоңойткон кыз ошондой баланы тарбиялайбы деген маселе да. Эненин образына, Канекейдин образы менен деле биз канча. Ошол Канекей чоң азаттыкка аттанганда 40 жигитке тең бүт кийимдерин камдап койгон Канекей болот. Ошол Канекей мисалы да, бул эми биздин улуттук элдикке деп атат, улуттук белектерин ала турган нерсе да. Качан биз ушул бечке неме кылып жүргөн, улай көтөрүп жүргөн, же болбосо мал кайтарып жүргөн кыз балдарды окуйбуз биз фольклордончу. Анан бүгүн эми чындап мына айтты бүгүн кыздар кантип тарбияланышы керек экен, бүгүн капиталисттик коом депчи жана реклама болуп аткан айтып кетти. Мейли кыз бала иштесин, акча тапсын, бирок жанагынтип кыйналбай акча тапсын деп эркектер ойлонсок да. Окуп алса билим алсын. Туура. Керек күйөө тийбей койсунчу, мейли ал деген жүрөктүн иши экен, тийгизи келбейт экен. Бирок ал билим алып алса, тийбей болсо болбойт. Анан чет өлкөгө турмушка чыгып кетсе биз ураттайбыз кызыбызды. Же болбосо бир чет өлкөгө эркек менен кыз чыгып атпайбыз кече мына интернетте. Жок, тилбешибиз керек андай чет мамлекетте. Анан ал каалап атат ал нерсени. Жылуулукту таап атат. Ооба. Ошол жылуулукту биздин жигиттер издесин, тапсын дегенде аны улугандан мурда биз эмне кылып койдук деп ойлонгон эркектер жок да. Бирок бул ушул жерде кечиресиң да, мен мисалы бойдок жигиттер менен сүйлөшкөнүмдө кыздар кандай болсо биз ошого жараша болобуз дейт да, эркектерчи. Жеңил ойлуу кыздар болсо биз ошого жараша мамиле кылабыз дейт. Анан сыр бербей, жигиттер тийгизсе ага мындай колун силкип урушуп, тийгиздирбей мындай тарбиялуу кыз болсо ага мындай жаман сөз айта албайбыз дейт да. Кептин баардык кыздын өзүндө да. Жок, мындай да, мисалы биздин айылда мен окуучу мезгилимде. Мисалы көчөгө чыгат, ошол көчөдө айылдар билесиңер, бир туугандар болот да. Наркы көчөдө мен досторум менен отуруп калсам, менин көчөмдөгү кыз келет да. Ал тиги досторум менин көчөмдөгү кызга тийише алчу эмес да. Менин карындашым болот деп, алыс абамдын кызы болсо дагычы. Десем унчукпай калчу. Сен мен агасы турам жердечи. Кыздар көчөгө чыкканда бирөө машинкадан орун берип атса, бирөө бир жакшынакай камкордук көрүп атса, бирөө коргоп атса, жанагы кыз мындай ошол жерде турган адепти болуп кетет да. Анткени аны коргоп аткан бирөө бар. Көзүн агызып, жанагы бир табигый инстинктин табылаган адам жок. Аны бир эне катары көргөн адамдар бар үчүн ал өзүн түздөй баштайт да кызчы. Анан биз өзүбүз эркектер мисалы ар түрлүү мамиле жасап, окуучу кезде, кызлар көп жүрөм. Тарбияда мисалчы чачынан тартып урган балдар жүрбөйбү? Анан ал балдар ойлойт да кыз баланы урса болот экен, пайдаланып таштап кетсе болот экен депчи. Ошон үчүн биз кыз балдарга бир бетиге күнөө кое бергенге болбойт. Ошон үчүн кыздарга эле тарбия бере бербей, балким эркек балдарга деле тарбия берет. Ошол эле кыздардай. Туура, ал эми ошол эркек балага кыз балдарды сыйла деп тарбия берсек. Ошолорду коргоо. Бул сенин эжең, бул сенин карындашың депчи. Бул комплекстүү мамиле болуп атат. Комплекстүү мамиледе анан кыз балдарды назиктигин, алардын сулуулугун, алардын баалуу экендигин, алардын сүйүүгө татыктуу экендигин сезген бала. Каршы бир ушул назиктигин, өзгөчөлүгүн биз 8-мартка жакындаганда гана мындай байкап өтүп чыгып аткандай болуп атабыз. Сонун суроо жарап атпайбыз. Азыр гана жакшы мисалдар келтирип өттү. Ачыгы мен чоңуйма айтып калат. Ушундай кыйынчылык учурлары болгон дейт. Керек болсо биз колхоздун жылкысы өлүп калса дагы кечинеси барып казып алып аны этин бышырып жеген учурлар болгон, ушундай ачкачылык болгон дейт да. Бирок ошол учурда дагы аял киши өзүнүн адеби менен жазбай, ошол учурда дагы эч кандай бири-бирин каралабай, ушундай бир адептүүлүк, ыймандуулук болгон дейт да. Бүгүнкү күндө чындап эле биз негизи ушундай
биздин баалуулуктарыбыз унутулуп, акчанын артынан барып отуруп, биз кандай жолго түшүп баратабыз? Чынында эле биз ушул акчанын артынан ушундай өзүбүздүн баалуулуктарыбызды алмаштырганга бир мезгил келип жеттиби, эмне болуп атат деген суроо жаралат да. Бул чынында эле акчанын артынанбы же болбосо кандайдыр бир өзгөчө жарыяндарда таасир этеби? Мен ойлойм ушундай бир азыркы берилгендей программаларды берип, эссе жаздырса, жанагы күчтүү чыккан спонсор болгон балдардан көбүрөөк келсе, ушу телевизорду көрүп аткан болсо, ушу балдар келип, ушу кыз балдар жөнүндө бир баалуулуктары боюнча бир жакшынакай эссе жазып, ошого 1-чи орунга мынча сом, 2-чи орунга мынча сом деген бир эмелерди алып барсаңар кандай болот деп ойлойм да. Бул дагы таасир этеби дейм да, биздин балдарга делечи. Эме биз бүгүн ошол мезгилди жоготуп жибердик депчи. Ошол баалуулуктарды жоготуп жибердик дейт да. Анан сен педагог катары биз эми жапатыкка киришибиз керек, алар кантип кам көрөбүз, акыл айтышыбыз керек, эркек балдарды уламдан улам кулагына куюп отурушубуз керек деген ойду айтып атасыз да. Мен буга кошулам, чындап эле. Эжеке туура айтат. Биз ушул иш үстүндө болуп, ушул нерсени жайылта берсек, акыры бир күн эми ойлонгондор болот да, туурабы? Эми мындай суроо жаралат да. Эми кыздын келечеги бул эне болуу да. Анан бүгүнкү кыздар, силердин өкмөттүн тең көз карашыңарда турмушка даяр болуп чыгып атабы? Кандай деп ойлойсуңар? Биз эми кантип айтышыбыз мүмкүн? Мисалы, ден соолугу талапка жооп бербей аткан кызды, Россиядан иштеп келип туруп, бир ай дарыланып туруп, кайра иштегени кетип аткан кызды биз турмушка даяр болуп атат деп кантип айтабыз мисалы? Мен адеттик жагын айтпайлы, мисалы, өзү турмуштан көрүп үйрөнүп алат дейлер. Кантип даяр деп айтабыз? Кантип бир дени сак баланы тарбиялайт деп айтабыз? Эми чындап кыздарын аздектеген, кыздарын окуткан, аларга кам көргөн үй бүлөлөр бар, бардыгычы. Бирок көп үй бүлөлөр ушул биз кайдыгер болуп атканда таасир калтырат да, көбүчү. Чындап ошол Россияда иштеп жүргөн кыздын үйүнө конокко барып калса, мисалы Россиядан келип конокко чакырып калса, заңгыраган жок дегенде 5 бөлмөлүү үйдө атасы жашап атканын көрөсүң. Туура. Туурабы? Кээде мына көрөбүз да, өтө тың, жакшы тарбия алып келген, бир татынакай тыкылдаган эртеңки келечектин бир эң жакшы энеси боло турган, эң жакшы кадр боло турган кыздарды бизде ата-энелерге күнөөнү коюп кетким келет да. Мен мугалим болгонум үчүн 1-чи курста бүткөндөн кийин үйө берип коет да. Анан баягы жүдөп аткан эме сабактан да кечигет, тиякта барып кайын журтун эмесинде көрүш керек, күнөөнүн эмесин тартыш керек. Анан келип 3-чү курстан келип анан кийин же Россияга барып контрагын төлөйм деп кеткен бойдон жоголуп кетет, же болбосо бир баласы менен ажырашып кетет. Ушундай бир мен көп мезгилде ушу ата-энелерге да күнөөнү коем да. 1-чи курстан эмне кылат күйөөгө берип? Баягы татынакай болуп келаткан кызды ушул бойдон аздектесе, мүмкүн ал кыздан эң жакшы кадр чыгат, жакшы мугалим, жакшы тарбиячы, жакшы эне чыгат. Сөзсүз түрдө эле Москвага барып же бир Россиянын бир бурчунан кыш көтөрүп, жанагындай болуп, кыйналып, идиш жууп, 12 саат, 14 саат иштеп айлык табам дегиче, ошол акчаны кайра келгенден кийин 10 эсе чыгып атпайбы жактан тиги дарыланып. Рахмат эже, азыр бизде телекөрүүчүдөн ушул темага байланыштуу суроо бар экен, азыр түз байланышта бизди күтүп турат. Саламатсызбы, сизди катабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Assalamu alaikum, yaxshimisiz? Aleykum assalom. Yaxshi, aleykum assalom. Мен билет кеткен еңжасында дагы кошуп калдым. Кулак сизде. Мен бир сунушум бар эле, биздин кыздарды өзүнө көрсөтөт, башка мамлекеттерде кыздарды колдош үчүн мамлекет өкмөттөрү мен Казакстанда өткөн десе, бир казак кыздар кийишпесин, мисалы, эми делер экен. Биздин өкмөттө жок деген 5 миң кыздардын эмесин көтөрүшү болбойбу. Мен кантип кыздарды колдоп, жардам берген менен бир адамдын эмесине көтөрүлөт. Мамлекеттик менен кыздарға, біздің кыздарға да бір башқа ұлттарға кейсе, анан доллар төлесін бірақ доллар кеместен шығарыш керек. Анан дағы бір өтаталық менен ұшы не Ең жақшы сунуш. Жақшы. Тийсе деген қандай бұл? Тұрмышқа шықса деп атасыз ба? Жоқ, тийсе. Тийсе дейді. Тийшіп қойса дейді. Жоқ, бір қол салып. Ең азырды басы туристер келеді. Ерекетері, көрем?
Kırgızların kızları en azından ayrılasın. 500 sınırdan 80 çöp olasın. Başka memleketin başka ülkelerde keyif koysun sonra yere. Рахмат сұрағыңызға. Шу бойынша ушул мамлекеттик деңгээлде бир чара колдонулса, бул программа кабыл алынса деген ойду айтат да, мен колдойт элем. Азыр бир дагы президентке талапкерлердин программасында ошол энелерге камкоруу, кыз балдарды коргоо боюнча жок да. Өзбекстан менин билишимче жакын арада былтыркы мурда жылдары энелерге камкоруу дегенде бир жыл жарыялаган да, мен бир телеканалдан көрүп калдым. Кайтип биз дагы ошондой жылды жарыялабасак болбойт. Ага программаларды иштеп чыксак, мектептен баштап университетке чейин андан ары бир уланта турган мыйзам долбоорлорун кабыл алсак кантип болбойт да. Анан эми бул оңой маселе эмес да. Мисалы, ал төрөйт, ал бала багат, ошонун баласы биздин келечегибиз да. Туура. Ушул маселеге мамлекет бир жардам берсе, кайдыгер карабаса эр азаматтарды, ошо мамлекет башындагыларчы. Анан чындап айтат, мисалы, эркек балдар мененди кордоп кылмыш караганда дагы кыз балдарга карата жасалган зордук зомбулуктар көп эселенип айып тартса да, көп эселенип жазасы көп болсо, кыз баланын ар намысы өлүмдөн дагы жогору бийик турса, ар намысы. Мисалы, ага жаман сөз айтасыңбы, напсыңды агытасыңбы, ар намыс ал эң бийик деңгээлде эркек балдардын дагы, башка баалуулуктардын дагы, акчадан дагы бийик тура турган бир мыйзамдарды сунуштаса да элдерчи. Анда биз бүгүн кыз балдарга тиешмей турсун, аларга бир жакшы сөздөрүбүздү арнап, жакшы неме кылып калмакпыз да, жашап. Азыр жана суроо берген агайыбыз аябай жакшы суроо койду деп ойлойм. Буга жооп катарында жанагындай программа, теледен берүү, анан ошондой ичинде бир мыйзам чегинде бир нерсе кылыш керек да. Анан ар бир мисалы окуу жылы башталганда тарбиялык сааттардын бир немесин сунуштат, бир саатты. Эркек балдарды өзүнчө бөлүп окутуп алып, анан куратордук сааттарда окуу жайларда тарбиялык сааттарды өтүп, анан ошолорго карата бир жакшы тенденцияны калыптандырсак, бул маселе чечилет деп ойлойбуз да. Ошо мурунку жогорку кеңештин депутаты ошо 22 жашка чейин кыздарды чет өлкөгө мигрант катары чыгарбайбыз деп бир мыйзам долбоорун сунуштап алып парламентте өтпөй калган да. Балким аны элни көтөрүү демилге эми убагы келип жетти. Мында да мисалы кайсы бир кыз жакшы окуйт да, абдан мыкты окуйт, чет өлкөгө окуп келиш керек да. Жана жана кантип турсабыз мисалычы. Жок, ал бул жерде мигрант катары жиберип туура. Анда болсо мигрант катары барып атса, анда жибербеш керек. Себеби балтырети ката элек, боконо сөөгү ката элек. Бала бойдон кетип аткан кыздарыбызды сактап карап, анан качан акыл эси жетип эле өзүн өзүн коргой ала турган, жок дегенде жанагы бай жолдорго барганда эми бул оргой сөз болушу мүмкүн, бирок сактана ала турган, оорулардан сактана турган, ден соолугун коргой ала турган деңгээлге жашы жетсе, өзүнүн аң сезими жетип калган убакта жумшай турган болсо, анда бул эми жакшы долбоор. Анан биз ушул маселени негизинен былтыр ушул 17 Айманчоктой кызыбыз ушул тилсиз жолун эсептетинен көз жумгандан кийин кандайдыр бир кичине ойлонгондой сезим пайда болду, бирок андан кийин деле эч кандай нерсе өзгөргөн жок да, системалык турду. Анан мындай ушул суроо пайда болот да, бүгүнкү күндө чындап эле биз билебиз, Орусияда биз үчүн акча калуу жумуштар жок. Барганда кара жумуш бизди күтүп турат, болгондо дагы алардын кемсинтүүсү биз билебиз, бардын шарт кандай билебиз, суук кандай экенин билебиз. Ошондой учурду билип, ошондой абалды билип туруп, анан ойго жете элек, 9-ду жаңы гана бүткөн ушундай кыздарыбызды бирде жүргөндөн көрө барып тыйын табып келсин деп жөнөтүп атабыз да. Анан барып ал жерде кандай көйгөй туш болот, кимдин колунда иштейт, кимдер менен жашайт, бул жагы кээде билебиз, кээде билбейбиз да. Анан ушул жерде суроо жаралат да, эмне үчүн биз ошондой абалга чейин жеттик? Буга баягыдан бери биз отурабыз, бир чети ата энени күнөөлөп атабыз, бир чети эркектерди күнөөлөп атабыз, эркектер өздөрү акча табып келип ошолор багып караш керек эле, ошолор кыйнаган жолдорго жөнөтпөш керек эле деп. Бирок бүгүнкү күндө ушундай абал бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, жөнөтүп атат. Ар бир үйдө кеткендер бар. Барып иштеп атат, акча жөнөтүп атат. Өзүнүн мисал келтирип аткандай, үйүндө ошол чалкалап жатып, курсагын кампайтып, машиналарды минип жүргөндөр бар, туурабы? Анан биз эмне үчүн ушуларды көрүп туруп, анан кийин келечекте эне боло турган, бала тарбиялай турган, жыттуу небере төрө бере турган ушундай
кыздарыбызды биз ушундай салып берип атабыз да. Мисалы, ушул абалга ким күнөөлүү? Жашоо турмуш орноп кетти дедик. Чындап эле баягы акча баалуулугу, базар экономикасы үстөмдүк кылып кетти дагы. Анан биз чет өлкөдөн жана курсагың аябай ачканда эчтеке жок болсо, кагарып катып кеткен нанды дагы жейсиң да. Эчтеке жок болсо да курсакты тойгуз үчүн. Бирок анын зыян экендигин билбейбиз ден соң. Билип туруп жейбиз. Бир топ жылдардын зыян тийгизет да. Ошондой маалда биздин дагы жан дүйнөбүз ачка калып калганда бардыгын жей бергенбиз да. Акча болсо бар болот экен дедик. Чет элдик баягы порнографияны дагы, дайрек тасмаларда көрдүк. Европадан жаман нерсесин, жакшы нерсесин албай туруп, жаман нерсе эмне келсе барын сиңирдик да. Жан дүйнө ошол менен азыктанды. Анан бүгүн кайра биз ошол нерсени жемиши берип атат да, кара. Жок, биз руханий жактан азык курсагыбыз ток болгондо ошол мезгилде. Ошол нерсе менен күрөшкөнүбүз да, бүт бийлик башындагылар бардыгы туруп ошол нерсе менен күрөшкөндө, жок, кыздарыбыз сакташыбыз керек. Биздин курман-жаннаткалар, биздин таттуулар, биздин храмдардын баары келип чыгып, ушундан келип чыгып бир идеологияга сусап турган жокпузбу? Советтер Союзу учурунда турабы? Баарыбыз биргейбиз дегенде, ачка болсок дагы, ток болсок дагы, баарыбыз бир идеологиянын астында чогуу аракеттенчү. Өлкөдө бизде идеология жок эмеспи? Идеологияга сусап турбайбызбы? Себеби мамлекеттик деңгээлде идеология көтөрүлбөсө, баланы башынан баштап, ата-энени башынан баштап ушундай жол менен мына кыз бала бул жөн гана сенин бул жердеги жашоодогу шереңиң эмес, бул келечекте эне катары кара, эне катары баала, эне катары урматта сыйла дегендей бизде бара-бара идеологияны сиңирбесе, бизде ушул көрүнүш кайталана берет. Мисалы, финдер ушундай бир идеология менен чыгышканда бизде кем байлыгыбыз жок. Бизде башка байлыктар жок. Бизде бир гана адам ресурсу бар экен. Керек биз балдарыбызга билим берели. Ушул идеологияны карман алат. Билимдүү бала бактылуу өлкөнү курат, ал бактылуу өлкөдө биз жашайбыз деген идеология менен жашашат азырдагычы. Бүт инвестицияны балага салышат. Билим беришет, аларды ата-энелер артынан жүрүп, кандай мугалим окутатат, кантип окутатат, инвестиция салат өзүнүн жанынанчы. Ошентип отуруп алар үзүрүн көрдү бүгүн. Бүгүн дүйнөдөгү эң коопсуз өлкө. Бүгүн билим боюнча баягы Пиза уюмунун изилдөөсү боюнча кылмыштуулук аз өлкө, бирок ал жерде биздикиндей кем байлык жок. Мисалда мындай айтканда, бирок алар адам ресурсуна көңүл бурушту да. Алтындар, акчалар кетет. Мисалы Сталин деле дайыма айтам да, акындар менен согушту жеңген депчи мындай. Адамдардын көкөрөгүнө үмүт өчүп калса, бир мындай алдыга болгон умтулуу жок болуп кетсе, адам жашоону башкача көз караш менен карап калат да, жанагы акчадан турат. Байлык эле турбайбы жашоо депчи. Анан ошол нерсеге биз болгон күчүбүздү балдарга салалы. Анын ичинен кыз балдарга инвестиция салалы. Ошолорду тарбиялайлы, улутту сактай тургандай деген идеология бүгүн керек. Мен оюмда мындай да, курсак ач адам эч качан патриот боло албайт дейт да. Бүгүн сенин жашоо турмушуң, мисалы, жумушуң бар. Эртеңки күнгө кооптонбойсуң. Мына ушундай учурда гана биз силер айтып аткан негизги себеп боло турган болсо, эмне үчүн биз мурда тарыхтан ушул байлыктан ата бабаларыбызды мисал кылып алып турабыз? Ошолор ачка калганда дагы эмне үчүн ушул кыз балдар мындай кара жумушка кое берген эмес? Ушул жагынан дагы суроо келип чыгып атат бизде. Жок, бул эми намыс жогору болгон. Намыс ырда болот деген идеология менен жашап, курсак тойсун деген эле баягы уран менен жашай берип биз баягы биз ушул бака келип калдык да, мына кечегинде. Бирок азыр Кудайга миң шүгүр десек, ошон үчүн адам барбы? Өзү келиптириш кыйын. Маселе бүгүн ошо. Баары ачкада калуу эмес да. Бүгүн туруктуу жумуш болуш керек, эртең келечекке ишеним болуш керек да. Бизде бар ошо ишеним. Ошону алдыга коюп, ошол идеология менен барабыз. Адамдык рухий маданиятты ушуларды унутуп баратпайбызбы деген суроо келип жатат да. Мисалы, акчаны алдыга коюп туруп. Мисалы, акчаны ким табат? Адам табат да. Адам ал акчаны кандай адам табат? Акыл эси тунук адам табат, ден соолугу чың адам табат. Туурабы? Анан биз балдарыбыздын баардыгын жаш жетелеп, кабыргасы кателеп, чет өлкөгө жөнөтүп койсок, ал убактылуу акча тапып берет атпайбы? Аларга биз билим берсек, чоң багытты көргөзсөк, инженерде, ток энергиясында иштеген бүт бардык тармактагыны бүгүнкү заманбап технологияны тигин түшүнгөн адамды тарбиялап койсок, алар өзү жумуш ордун түзүп бербейби? Ошол жумуш ордун ким түзөт? Бүгүн бийлик башындагылар ойлош керек. Алар
акчанын көбүрөөк бөлүгүн билим берүү тармагында жұмыс жасаған, анча кыз балдарды кам билимин жогулатууга. Мен азыр түшүнүгүм боюнча кечиресиздер, сөзүңүздөрдү барып келип такап келип экономикага акчага келип такап коебуздар. Акчаны сүрүп коелу. Кудайга шүгүр ачка калган адам жок. Акчаны алдыга койбойлу. Идеологияны коелу. Мамлекеттик идеология болбосун. Бирок үй бүлө кичинекей мамлекет дейт го. Үй бүлөдө ар бир ата эне, ар бир эркек өзүнчө идеология койсун. Идеологиясы ушундай болсун, аял кишини алдыга койгон. Аял кишинин баалаган идеология болсун. Мамлекет курбай атабы, демек өзүң курган. Өзү курган. Мисалы, эжеке мисалы, сиз деме айтасыз да, туура? Балдар кыздарга тарбия бересиз дегенде нелерге. Бизде азыр мына мезгилде мисалы үчүн Ош мамлекеттик университетинин кайсы факультетинен болсо дагы биз ушу ректорубузга мен рахмат айткым келет. Кыз баланы чет мамлекетке окууга, анан ушул чет мамлекет болбосо дагы мына азыр Казакстандан жакынкы Бишкектин өзүнөн эле университеттерге 6-дан 7-ден ар бир факультеттен 6 айга жөнөтүп атат да. Кыз балдардычы. Ошонун ичинен эркек балдар аз эле барып атат. Кыз балдарга болгон сый урмат биздин университетте бар деп ойлойм. Жашында кыз балдар дагы жакшы окушат, жакшы окуган, эркек балдар окуй албай. Билимдүү адам эркек балдардын саны азайып баратканда кыз балдарга камкордук жакшы эле болуп атат. Жок, эркек балдар бул алкага камкор өзүнчө, бирок мындай бир жаштардын да атам да. Жаштардын. Ана көбүрөөк ушундай бир мына теледеги отурган балдардан мен суранып кетем. Роликтерди көбүрөөк берсеңер. Мына теле берүүдөн ошону жакшы эле таасир этет. Эки жолу көрүп анан мындай болуп калса, үчүнчүсүндө ушуну караш керек экен, ушундай кылыш керек экен деп жанагы Улук мырза айтып аткандай кирпич заводунда иштеп аткан кызды бир көрсөтүп, анан бир сонун дагы башкача бир окуп аткан кызды көрсөтүп, ушул экөөнү салыштырып, ушул боюнча суроо жоопторду алып болсо, мен ойлойм дагы бир алдыга жылыш боло эле дейм да. Ар бир окуу жайларга келип атат. Рахмат улук. Бирок комплекстүү камкордук керек. Бул тема боюнча сөз сүйлөй берсек, али убакыт көп талап кылынат экен, бирок алдыда да талкуулайбыз деген ойдомун. Бирок бизде убакыт келип жетти, программа аягына чыгып калды. Ушул биздин салт боюнча эркин микрофон берели, акыркы сөзүңөрдү айткыла. Тема боюнча кандай оюңар бар? Жыйынтыктоочу кыздар. Мен жыйынтыктоодо мен ойлойм ушул жаргылчак теле берүүдө абдан жакшы программаны көтөрүп чыгыпсыздар. Аял катары, эне катары мен ойлойм ушул программанын негизинде ата-энелер, энелер ойлонсок деп ойлойм. Кыздарды тарбиялоодо аталар ойлонсок, анан акча таап келет деп эле чет мамлекетке жөнөткөндү кичине азайтып, ушул жактан деле ушул акчаны таап, ден соолуктуу болуп, аброй менен татмакай болуп, күйөөгө узатып, анан ошол кыздан тың, жакшы, баатыр балдар, акыл эстүү, интеллектуалы жогору балдар төрөлөт деп ойлойм. Ошон үчүн ата-энелерди мен чакырып кетет элем, кыздарга көбүрөөк камкордук көрсөк, көбүрөөк көңүл бурсак деп ойлойм. Рахмат. Сен пикириңди ал. Ушул кыз балдарга камкордук көрүү боюнча түрдүү иш-чаралар өтүп атат. Мына азыр эжеке жогоруда айтпадым, ушул университет дагы бир чоң жардам аябай берип атат. Кыз балдар камкордугу туура. Бүгүн алтын ай Расулубуз бүгүн чемпион болуп келди, 50 000 сомдук байге берди да, ушул кыз намыс коргоп келген кыз үчүнчү. Кыргыз кыздары жакшы кыздар. Кыргыз кыздары килем үстүндө балбан, өндүрүшчү, мектепте мугалим, парламентте депутат кыргыз кыздарынын биз жаман дебейбиз. Бүгүн ошол жапатырмак, ушул эркек балдар, айрыкча жигиттер, мырзалар, анан бийлик башына тургандар дагы ушул биздин окуу жайдагылар, биздин агайлар сыяктуу колдосоор, биз кыз балдарды коргосок, анан эскерте кетейин, Facebook социалдык тармагында конкурс жүрүп атат. 100 000 сом байги фонду бар, жанагы ошол аты белгисиз болгон идеяны көтөргөн жигиттер ошол койду. Ырлардын конкурсу жана эсселердин конкурсу. Facebook'ка кыздарыбызды аздектири деген хэштег менен жарыялаңыздар. Байге эс болуңуздар, ошол менен бирге кыздардын кадыр-бакын көтөрүүгө салым кошуңуздар. Анан бардык жигиттерди, бардык мен досторум, агалар эмгени чакырам, ушул ар бир көчөдөгү, биздин өлкөдөгү же өлкө сыртындагы биздин кыздар, бул биздин келечектеги болочок эне, аларды биз коргоого милдеттүүбүз деп эсептейм.
Рахмат, урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип, ушул теманын алкагында өзүңүздөрдүн кызыктырган пикирлериңиздерди ортого салып кеткениңиздерге иштериңиздерде ийгиликтер жарала берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто педагог Сурма Сейитбекова болду жана жаш активист Улукбек Омокеев. Ал биз болсо Жаргылчак программасынын убакыт соңуна келип жеткенине байланыштуу жыйынтыктайбыз. Албетте юбилейиңиздөрдү аял кишини ар дайым ардактап, аны баалап, аны сыйлап, эч убакта корулбаңыздар деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.